шкала көтөрүлөт. 5-6га чейин көтөрүлүп калат. Радиотанк оружие болуп саналат. Батарея! Соғышқа! Чыгып аткан учурда техникага эң биринчи коопсуздук талаптары аткарылыш керек. Разведчиктер именно келип туруп, обязательно с собой жүрөт. Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигине караштуу Түштүк Батыш оперативдүү командачылыгынын курамындагы аскер бөлүктөрдө адистерди окутуу жана даярдоо иш-чаралары жүрүп жатат. Окутуунун жүрүшүндө бардык аскер кызматкерлерине өз адистиктери боюнча теориялык жана практикалык сабактар өтүлөт. Мында негизинен күжүрмөн аскердик унаалар жана оор техникалардын экипаждарына радиациялык, химиялык жана биологиялык коргонуу кызматы, инженердик сапёрдук бөлүкчөлөр, байланыш кызматы, артиллериялык бригадалар, минометтик эсептер жана көзгө атарлар, гранатометчилар жана башка куралдар боюнча эсептердин өздүк курамдары окутулууда. Алып келип, ок кынына жүктөө берип атат. Ок кынына жүктөө берип атат. Ошонун негизинде за счет пороховых газов дейт. Заряжание автоматически проводится за счет пороховых газов дейт. Ушуну айтат жигиттер. Түшүндүңөрбү? Аскер бөлүктөрдүн иш планынын негизинде окутуу ордулары белгиленип, алгач окуу каналарында теориялык сабактар жеткирилет. Анда аскер кызматчылары өз адистиктери боюнча жалпы теориялык түшүнүктөрдү алышат. Ошону менен бирге кийинки окуу ордулары белгиленип, ал жерде практикалык сабактар үйрөтүлөт. Ок атуучу аскердик техникалардын жана куралдардын эсептери талаа окутуу практикалык сабактарын өтөп, ок атуу көнүгүүлөрүн аткарышат. Теориялык жана практикалык сабактардын жыйынтыгында ар бир аскер кызматкерлерине жана жоокерлерге окуу жетекчилери тарабынан берилген суроолордун негизинде баалар коюлат. Бөлүм 4 бөлүккө бөлүнөт. Биринчиси силовое отделение, экинчиси управление отделение, үчүнчү боевое отделение, төртүнчү десантный отделение болуп 4кө бөлүнөт. Аскер кызматчыларынын алган билимдери аскердик машыгууларда жана күтүүсүз кырдаалдарда өз жемишин берери талашсыз. Аталган окутуу иш-чарасы 2022 жылдын 6 декабрында башталып, 23 декабрына чейин уланат.